Ассаламу алейкум. Амансыздарбы урматтуу мекендештер. Нурсултан Турузбеков ТВ каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бул жолку чыгарылышта ушул күндөрү Норвегиянын баш калаасы Осло шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатында өнөр көрсөтүүгө камыгып жаткан кыргыз балбандарынын атаандаштары жөнүндө айтып өтөбүз. Алдыда кененирээк ага чейин каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. 2 октябрь күнү Осло шаарында башталган спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионаты кызуу уланууда. Алгач Кыргызстандан эркин күрөш боюнча балбандарыбыз өз күчтөрүн сынап, Алибек Осмонов жарым финалга чейин жетти. Балким бул видео чыккан мезгилде ал финалист болгон болушу дагы толук ыктымал. Ал эми биз бул жолку чыгарылышта башка теманы айтабыз. Тактап айтканда, эртең 4 октябрь күнү килем ортосуна Олимпиада оюндарынын катышуучусу Эрназар Ахматалиев жана айымдар күрөшү боюнча жылдыздуу спортчубуз Айсулуу Тыныбекова өз күчтөрүн сынайт. Алардын алгачкы атаандаштары ким болот? Алдыда ушул тууралуу кененирээк. Эрназар Ахматалиев эркин күрөш боюнча 65 кг салмак чембирдигинде Олимпиада оюндарына катышкан. Бирок бул дүйнө чемпионатына ал 70 кг салмак чембирдигинде барууну туура көрдү. Ал эртең өзүнүн биринчи күрөшүндө Шри-Ланка өлкөсүнүн өкүлү Каруна Пелли Герад аттуу балбанга каршы күрөш өткөрөт. Шри-Ланкада күрөш спорту анча өнүкпөгөндүгүн эске ала турган болсок, демек Эрназарда андан ары 8-1 финалдык баскычка чыгуу мүмкүнчүлүгү жакшы. Эгерде ал 8-1 финалдык баскычка чыга турган болсо, Арман Адресян аттуу балбан тосуп алат. Чындыгында жаш экендигине карабастан, армениялык балбан өткөн жылы өткөн Белграддагы дүйнө кубогунда 3-орунду, быйыл Варшавада өткөн Европа чемпионатында 3-орунду жана ушул эле жылы Скопье шаарында өткөн 23 жашка чейинкилер арасында Европа биринчилигинде 3-орунду камсыздаган. Демек, мыкты өсүп келе жаткан балбандардын бирине каршы кез келет деп айтсак болот. Ошону менен катар Арман Адресян буга чейин 72 кг салмагында дагы күрөш өткөрүп келгендигин эске ала турган болсок, көлөм жагынан Эрназарга караганда мыктыраак болушу мүмкүн. Анткени менен Эрназар Ахматалиевдин тажрыйбасы ал күрөштөн жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп береринен күмөнүм жок. Эгерде Кудай буйруп ал чейрек финалга чейин жете турган болсо, ал жакта Япония, Иран, Молдова, Словакия өңдүү өлкөнүн өкүлдөрүнө каршы кез келиши мүмкүн. Кимисине каршы кез келе турган болсо дагы Эрназарда мүмкүнчүлүк бир аз азая түшөт. Себеби өзүнүн көлөмүнө туура келген салмакта күрөшпөй жатат. Ошондуктан спорттук күрөш мыкты өнүккөн өлкөлөрдүн балбандарына каршы кыргыз балбанында мүмкүнчүлүк азаяры турган иш. Ага карабастан, эгерде жеңишке жетип, жарым финалга чейин жете турган болсо, Россия, Казакстан, Монголия, Украина жана Венгриянын балбандары тосуп алышы мүмкүн. Айрыкча жарым финалга чейин жетүүгө орусиялык Жербаев аттуу балбанда мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Эми көрөбүз, Эрназардын жолу кандай жүрөт, балким триумф жаратып, финалга чейин жетүүгө мүмкүнчүлүк табар. Ошондой эле эртең килем ортосуна кыргыз спортунун жылдызы айымдар арасында 62 кг салмак чембирдигинде күч сынаша турган Айсулуу Тыныбекова да килем ортосуна көтөрүлөт. Анын негизги атаандаштары катары эсептелинген Юка Какавай менен Тайбе Юсейин бул чемпионатка келген жок. Ага карабастан, Япониядан күчтүү делинген 2019 жылда кадеттер арасында дүйнө чемпионат алган Ноноко Озаки аттуу балбан келди. Биринчи күрөшүндө Айсулуу дал ошол балбанга каршы күрөшөт. Ооба, чындыгында 18 гана жашта экендигине карабастан, япониялык балбандан көп нерсени күтсө болот. Себеби ал 2019 жылы өткөн кадеттер арасында дүйнө чемпионатында акыркы жолу өнөр көрсөтүп, анда атаандаштарынын баарын 10-0 эсебинде ишенимдүү түрдө утуп, чемпионат алып кеткен. Эми Айсулуу Тыныбекова ал башка деңгээлдеги балбан. Ага карабастан жаш, мотивациясы күчтүү, Күнчыгыш өлкөсүнүн өкүлү, маселе жаратышы толук ыктымал. Бирок биздин балбаныбыз андан ары өтөт деген үмүт менде чоң. Эгерде Айсулуу Тыныбекова жолу болуп, чейрек финалга чейин жете турган болсо, ал жактан туркиялык Кара Деңиз жана болгариялык Иванова аттуу балбандар тосуп алышы мүмкүн. Чындыгында бул эки балбандын кимиси чейрек финалда күрөш өткөрө турган болсо дагы, Айсулуу ага каршы кандайдыр бир кыйынчылыкка кабылбашы керек. Ал эми жарым финалга чейин жете турган болсо, ал жактан Канада, Шри-Ланка, Украина жана Казакстандын балбандарынын бири менен күрөш өткөрөт. Көбүрөөк чындыкка жакын келген атаандашы бул украиналык Прокопьевнюк. Акыркы жолу ал менен Киевде өткөн эл аралык мелдеште күрөшүп, анда Айсулуу Тыныбекова аз жерден утулуп кала жаздаган. Демек, Прокопьевнюк деле оңой атаандаш болбойт. Бирок Айсулуу Тыныбекованын финалга чыгуу мүмкүнчүлүгү алда канча жогору. Мына ушундайча эки балбаныбыздын алгачкы атаандаштарын жана жарым финалга чейинки потенциалдуу атаандаштары жөнүндө айтып өттүк. Жана балбандарыбызга ийгилик каалайбыз.
Урматтуу достор, биздин Нурсултан Турузбеков ТВ каналыбызга жазылыңыздар. Буйруса кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды бат-баттан айтып турууга аракетибизди жасайбыз. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезишкенче саламаттаңыздар.